тарифти аз-аздан көтөрүп туруш керек. Энергия компаниялары жылды убутук менен түшүп атат да, өткөзүп атышат. Прибыль жок. Оборудование эскирди. Жаңы станциялар курулбай атат. Мына бурунку 30 жыл менен кийинки 30 жылды салыштырсам, 7 эсе аз электр станциялар курулуптур да. Ошол эле экономиканы закондо бузулуп атат да. Бу светтин тарифи да көтөрүлөт турбайбы? Менимче туура эле апа. Электр энергиясына болгон тарифти көтөрбөсө болбойт. Электр жабдуулардын баардыгы эски. Мына айтып атпайбы. Трансформатор, высоковольттук столбаларды, электр жабдыктардын баардыгын алмаштырышыбыз керек. Союздан берки келаткан. Менимче сизден деле улуу болсо керек. Мисал үчүн дейм да апа. Сиз карандашты 5 сомго сатып алдыңыз деп коеюн. Анан ушуну кайра 4 сомго сатат белеңиз? Апай ботом. Анда мен зыянга учуруп атпаймынбы? Көрдүңүзбү? Ошол эле биздин электр кубаттуулугу өзүнүн басынан дагы арзан болуп атпайбы? Мына мурда 6 миллион болчубуз. Азыр Кудайга шүгүр 7 миллион болдук. Күн өткөн сайын калктын саны да өсүп атат. Ал эми калктын саны канчалык өскөн сайын электр кубаттуулугу дагы, электр жарыгы дагы ошончолук керек болот. Азыр деген Бишкектин ичинде эле 40тан ашуун жаңы конуштар бар экен. Ошолорго мына мектептер салынып атат, бала бакчалар курулуп атат, имараттар, өндүрүштөр. Ошолордун баардыгына эле свет кетип атпайбы апа? Азыр электр тарифин көтөрбөсөк, анда могу жакынкы коңшу мамлекеттерде эртең биздин да свети жок отурабыз. Азыр больницаларда эмне деген саат сайын операциялар жасалып атат адамдарга. Мына билим берүү тармагын алсак, мектеп окуучуларына дагы сабак бериш үчүн албетте свет керек. Ошол эле өндүрүштөргө, ошол эле фабрикаларга, ошол эле курулуп жаткан имараттарга, жада калса биз жеп аткан нанга да свет керек болуп атпайбы апа? Азыр свет жок, жашообузду элестетиш кыйын. Ошон үчүн Кудайга шүгүр деп эле энергетиктерге рахматыбызды эле айталы. Кыштын кыран шилдесинде байкуштар кара жам кар журуп, жалпы жумурай журтту свет менен камсыз кылып жүрүшөт. Балам, туура айтасың. Ушундай эл журтуна кызмат кылган азаматтар бар болсун. Энергетиктердин эмгегине терең таазим.